энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү максатында бүгүн ЭКБ субъектилери менен жолугушуу уюштурулду. Белгилей кетсек, жолугушууга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана Улуттук банк, каржылоочу өнүктүрүү фонддор да катышып жатат. Алар кызыккан суроолорго жооп берүүгө даяр. Бул биздин экинчи эмес, үчүнчү жолугушуубуз болуп эсептелет. Ошол именно ошол малый кез субъектилери менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруп аткан биздин бизнесмендер менен жана инвесторлор менен. Ошондуктан мен дагы бир жолу суранып кетет элем. Азыркы убакта бүгүн активдүү катышып, өзүңөрдөн болгон суроолорду бизден жообун алып, бул жерде отурган биздин мамлекеттин кызматкерлери да бар. Алардан суроо алып, анан биз тараптан эмне жардам керек? Бүгүнкү күндө быйыл 2024 жылы бир 107 мегаваттка чейин жаңы малый гэстерден кошумча генерация болот деп үмүт кылып турабыз. Кудай буюрса, астысы азыр уже март-апрель айынан ишке кирген атат. Арты ошол жылдын аягында чейин ошо ишке кирет деген ойдобуз. Анан эми силер менен чогулгандан бирден бир себеби ошол силердин көйгөйлүү маселе. Бүгүнкү күндө закон боюнча бул жерде Назгүл Жоробековна отурат, как раз ошол малый гэс виени курировать эткен биздин отделдин начальниктери отурат. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, Минсельхоздон да бар кишилер. Азыр уже былтыркыга караганда маселелер азайып, мындайча айтканда көйгөйлүү маселелер жер бөлүп берүү боюнча жанагындай конкурстарды өткөрүү боюнча бүт суроолорго бүгүнкү күндө бул жерде отурган биздин министрликтин кызматкерлери жооп бергенге даярбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, болгон көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, бүгүнкү күндө чечип алганга мына как раз чоң мындайча айтканда аймак түзүлүп атат да, аянтча. Ошон үчүн баарыңарды суранарым, мындайча айтканда аябай баягы отуруп алып тиги эмеге Facebook, Instagramга жазбай, ошол жерден чечүүчү маселени чечип алалы. Бул эле чогулушта эмес, башка убакта дагы любой убакыт болсо бизге келип, ошол эмне маселе болсо, ошол маселелерди чечип бергенге биз даярбыз.